болуп калышат. Туугандар, бүгүнкү эфир мына бүгүнкү Садыр Жапаровдун мыйзамсыз ажоонун берген интервьюсунда ошол боюнча сөз болмокчу. Каркыра маселеси, анан 275 метр Баткендеги жер боюнча ошол боюнча сүйлөп кеттир. Адахан Кимсанбаев адресине каралап кеттир да. Эми Садыр Жапаров мыйзамсыз президенттин ким экенин биз билебиз. Бул киши айта берет, сөзүнөн кайта берет. Бул кишинин туруктуулугу жок. Анан ратификация менен ратификация дейм, протокол менен ратификациянын айырмасы билбейт окшойт. Ратификага кантип киргенинчи. Анан бул кишинин айтышы боюнча ошол Адахан ошол малдагы коопсуздук катчысы болуп иштеп жүргөн экен да, ошол жерде кол коюлуп калыптыр. Ошол боюнча туугандар, эми мен бул киши жөнүндө сүйлөйүн дедим эле, ошо мыйзамсыз ажоо боюнчачы. Бул киши азыр элдин көзүнчө эми өзү өтүптүр. Адахан Кимсанбаевди каралап, эми баягы фейктери күчү жетпей калды окшойт. Фейктерине приказ бере берип, өзү баягы блогерлигин өткөн окшойт. Алейкум ассалам. Туугандар, биз ошол 275 метр жөнүндө биз аны толук билебиз, эмнеге андай болгонун. Каркыра боюнча да билебиз. Эми буга айта берип, биз жооп бере берип, өзү деле жооп берди, башкасы деле билет. Бардыгыбыз эле мындай билебиз да эмне болгонун ал жерлерчи. Ошол Каркыра боюнча биз Казакстандан 1300 гектар жер алганбыз. Бизден бир 600ге жакын гектар жер алмашылган. 275 метр жер бул арендага алынган жер, туугандар. Мына ачык эле айтыш керек анычы. Ошол арендага калган жерди азыр биздин жарандар ошол жерде беймарал өтүп атат. Беймарал өтүп, илгери билесиздер, ал жер талаштуу жерге пост коюп койгон эле. Ар бир кыргыз жарандарыбыздын көбүнчө аял кишилерди ошол жерде постто текшерип, биздин аял кишилердин аброюна шек келтирип, ошол жерде издевательство этип, ошентип өткөзүп турган. Ошол жерди чечип койгон жерди эми азыр парламенттик шайлоо жакындаган сайын жакындап келип калды да, бир айга жакын убакыт калды. Эми бул өзү Садыр Жапаров өзү каралап өткөнгө. Бул боюнча эми туугандар сотко берсек болот. Адахан Кимсанбаев өзү сотко берсе болот. Чиновник мыйзамсыз болсо дагы эми президент ушул сөзүнө жооп бере алабы? Каралоо боюнча жооп бере алабы? Экинчиден туугандар, биз ойлонушубуз керек. Мынабы ушу 275 метр боюнча азыр ушул боюнча сөз болуп кетти. Эмне үчүн мынабы 100 гектарды билбей берип коюпмун деген адамга жоопко тартылбайт? Баткенде 44 жараныбыз бейгүнөө өлдү. Ошого бир чиновник жоопко тартылбаптыр, туугандар. Эмне үчүн биз ушул боюнча талап кылып жоопко тартыра албай жүрөбүз, мына кыргыз жарандарычы? Ушул боюнча азыркы учурдагы нерселерди биз өзүбүз кайдыгерчиликтен, туугандар, ошо 44 жараныбыз бейгүнөө өлдү. Кайдыгерчиликтен мына Кемпирабад суу сактагычтарыбыз кетти. Мына Баткендеги Алабукадагы Орто Токоев суу сактагыч Өзбекстанга өтүп кетти, туугандар. Мына ушул мыйзамсыздардын бийлигинин малында өттү, туугандар. Кемпирабад боюнча, туугандар, Кемпирабад өзгөндөгү суу сактагычы боюнча, туугандар, бул деле Өзбекстанда азыркы учурда 2022-жылы Кемпирабадда баягындай курорт зона кылып реклама кылып атат. Бул дагы азыр чечилелек, толук кандуу чечилелек. Бул да Өзбекстанга өтүп кетиши мүмкүн деген мүнөздө болуп атат азыр көбүнчө, туугандар. Себеби булар ошо Ташиев айткандай протокол бул юридикалык баа күчүнө ээ эмес деди. Значит, күчүнө ээ эмес болсо, туугандар, эмне үчүн Өзбекстан өздөрүнүн телевидениясынан реклама кылып, ошол жерде курорттуу зона кылабыз деди. Ошол да суроо жаралат, туугандар. Өзбекстан менен биргеликте ГЭСти биргеликте курабыз деген боюнча, туугандар.
Kança деген гектар жерлерибиz. Жер үй боюнча туугандар маселени көтөрдүк туугандар. Себеби жер үйдү өзүңүздөр билгендей Садыр Жапаров өз убагында 2015-жылы Талас элине кайрылып жер үйдү бербегиле чоң катастрофа болот деп өзү кайрылган жери бар, пост жазган жерлери бар туугандар. А өзү бийликке мыйзамсыз келгенден кийин жер үйдү орустарга берип салды. Кумтөр боюнча туугандар, кумтөр маселеси боюнча туугандар, бул түрмөдөн чыккандан кийин алтын калбай калды. Алдын алыштын кереги жок деп туруп, бүгүн берген интервьюсунда айтып атат, 24 жыл, 25 жыл дагы калсак болот деп атат. Кайсы сөзүнө ишенсек болот бул кишинин? Мен билбедим туугандар. Бир эле нерсе туугандар. Кудай кааласа, мына жакынкы арада биз кыргыз эли ынтымакка келип туруп туугандар. 1 жыл убакыт болду туугандар. 1 жылда кыргыз элинин жашоосун жеңилдетсе болот болчу. Бирок эмнегедир кыргыз элинин жашоосу жеңилдебей эле мына Садыр Жапаровдун жашоосу жеңилдеп, Ташиевдин жашоосу жеңилдеп, Акылбек Жапаровдун жашоосу жеңилдеп, ушу чиновниктердин жашоосу жеңилдеп да элдин жашоосу оорлоп башталды. Себеби кымбатчылык, суунун тарифи көтөрүлдү, светтин тарифи көтөрүлдү. Баягы 30 жылдан бери иштеп келген чиновниктер ошо иштебей атат. Акылбек Жапаров ким? Эмне үчүн премьер-министр болуп шайланып калды? Эмне үчүн ушундай адамдар, аферистер, өзүнө окшогон аферисттерди алып келип отурат ушул жерге? Элдин жашоосу эч кимге кызыгы жок туугандар. Булар өкүл балдары, үй бүлөсү, аялдары ушинтип эле ушул бири-бирин эле ушул должностко коюп, ошолор менен али кыргыз эли жакынкы арада бул жакырчылыктан чыга албайт туугандар. Себеби бизге сабаттуу инсан керек. Буга окшогон арсыз арзан пиар жасаган мыйзамсыз ажо бул деген тök ушу кароолоо менен эле мына 5 жылдыгын өткөзөт, 6 жылдыгын. Бирок 6 жылдык бизге отура турган болсо, 6 жыл отура турган болсо, бул мыйзамсыз ажо туугандар. Кыргыз эли мамлекеттен айрылып калышы. Себеби өзүңүздөр көргөндөй бул убакыт эле сурап келип атат. Мага 2 ай бергиле, 2 айдын ичинде үзгүлтүксүз мындай жылыштар болот. Өзүңөр сезе баштайсыңар деди. 6 ай бергиле деди. 1 жылга өттү, эми 5 жылга өтөт, 6 жылга өтүп атат. Туугандар, эч өзгөрүү болбойт туугандар. Өзгөрүү болуш үчүн биз кыргыз жарандар өзүбүздүн ичибизден, жүрөгүбүздөн өзгөрүү кылышыбыз керек. Ал кайсы күн туугандар? Мына эртеңки келип аткан парламентте туугандар. Парламентте шайлоодо таза инсандар парламентке алып келе турган болсок туугандар, ошондо гана өзгөрүү болушу мүмкүн. Мына окшогон билимсиз арсыздарды, мына азыркы сүйлөгөн арсыз ошону сүйлөп атпайбы? Баягы ушак кууп атат туугандар. Ошого окшондордун ордуна коюш керек. Себеби сын пикир айтыла берет. Бул адам келгенден бери өзгөрүү болгон жок. Кайта аркага кеттик. Кыргыз элинин кыйынчылыгы башталды. Бул ушул мыйзамсыз президент болгондон бери мигранттардын жашоосу оорлошту туугандар. Мына Россияда жүргөн мигранттардын жашоосу өтө оорлошту. Бул киши келгенден бери Кыргызстандагы жарандардын жашоосу оорлошту. Мына өзүңүздөр көргөндөй. Бул киши келгенден бери 44 жараныбыз бейгүнү Баткенде өлүп кетти. Ошол коркоктугунан, коёндугунан 2 күн Бишкекте жатып албадыбы? Ошол 2 күн Бишкекте бийлигин кайтарып жатпаганда, ошол жерде 44 жараныбыз өлбөйт болчу туугандар. Ушунун коркоктугунан, коёндугунан 2 жолу Тажикстанга агрессордун Тажикстанга барып келди, Рахманга барып келди туугандар. Бул коркоктугунан. Эми бул киши ошол шайлоо жакындап калганда эле ушул маселелер көтөрүлүп келген туугандар. Ошол Каркыра маселеси, ошол Баткенде 275 метр боюнча көтөрүлүп келген. Бул деген ошол Адахан Кимсанбаевдин шайлоо жакындап калганда эле жамандоо деген ошондой пиар менен заним аракет кылышат, ушу Адахан Кимсанбаевди каралап эле. Бирок чындыгына келгенде бир эле суроо жаралат. Эмне үчүн Адахан Кимсанбаев ошол боюнча жер боюнча күнөөлүү болсо, эмне үчүн ушул Атамбаев малында жоопко тартылган жок? Эмне үчүн Жээнбековдун малында тартылган жок? Эмне үчүн азыркы Садыр Жапаров мыйзамсыз болсо да ушул малга чейин жоопко тартылбай келет? Күнөөсү болсо жоопко тартылсын. Юридикалык жактан баа берилсин. Күнөөсү жок, ошон үчүн
Адахан Кимсанбаев кайсы бийлик келбесин туугандар. Мындай айтканда авторитет бийик, буларга моюн сунган эмес, мыйзамсыздарга моюн сунбайт дагы. Болгон чындыкты чырылдатып айтып келген айта берет туугандар. Мен ошого элди чакырып кетем. Ушуга окшогон каралоолорду биз чара көрбөсөк болбойт. Мисалы, ушу каралоо боюнча биз сотко кайрылсак болот. Себеби мыйзамсыз болсо да ажо, ушул киши каралап өттү, эми бул каралаган сөзүнө жооп бере алабы деген суроо жаралат туугандар. Жооп бере албайт туугандар. Себеби бул киши айта берет, кайта берет, сөзүнөн айткан сөзүн эртеси алмаштырып берет, ушуга окшогон киши болуп калды да. Бул кишинин 10 айткан сөзүнөн 9'у калп. Бирөөсү чын болушу мүмкүн. Мен ошолго мисал келтирип кеттим. Ошол эле Каркыра боюнча айтып кеттим. Бул киши айтып атпайбы, Каркырадан мен алып калганмын, бул деп. Бул каралдай кап сөз туугандар. Бул кишиге ишенген адамды арам өлөт. Бул кишигечи эми бул неге биз убакыттан кыргыз эли убакыттан уткузуп жүрөбүз туугандар. Мына убакыттан 1 жылды биз уткуздук туугандар. Же толку чыкпайт, же нормально болуп иштей албайт. Иштейин десе бирөөлөр жолтоо болуп атат. Эч ким жолтоо болгон жери жок туугандар. Жолтоо болсо өзүнө өзү жолтоо болуп атат. Башка эч ким жолтоо болгон жок. Мен кыргыз элин чакырып берем. Мына 1 жыл утурдук, 1 жылды уткуздук. Биз ушуга окшогон сабатсыздарды алып келип алып, сөйрүктөр. Мындай айткандай сөйрүк деп коет, сабатсыздарды сөйрүк деген. Протокол менен протоколду ратификация кыл деп жүрүт бул мыйзамсыз президент. Бул айырмасын билеби же билбей, мен түшүнбөйм бул. Же ошо планшетке жазып берип койгон окуп отурабы дейм да. Бизде президент кандай болуш керек? Президент деген өз пикирин, өз оюн планшетсиз айтканга ошондой азаматтарды койбойлу Кыргызстанга президентчи туугандар. Эми ошо өмүр бою биз кыргыз элин планшет менен башкарып өтүп кетем деп атабы? Мен түшүнбөйм буну. Ойлонбойлу кыргыз элин. Ошого окшогон сабатсыздар кыргыз элин жашоосун орлотуп атат туугандар. Ага көп. Канча деген мыйзамсыз, адилетсиз нерселер болуп атат, огоздо ал нерсеге да көз жумуп атат туугандар. Бул жакшылыкка алып келбейт, бул туңгуюктан чыкпай калышыбыз мүмкүн. Командасы дагы жалаң аферисттер өзүнө окшогон. Мына мисалы Акылбек Жапаров, Эдил Байсалов, бул деген настоящий аферисттер буларчы. Эми кантип элди башкарат деп ойлоп атам да. Булар элдин чөнтөгүнө кечегинде Акылбек Жапаров да жөлөк пул боюнча бул эл каякка иштеп атат, ошол боюнча кече маселе көтөрүптү, жөлөк пул боюнча. Эми буларга разницасы кандай? Жөлөк пул каякка кетип атат? Кыргыз эли канча ошо телефон канча акча кетип атат? Буларга иш эмне буларга? Мен түшүнбөйм да. Мен ошого түшүнбөйм буларга. Булар кыргыз бензиндин баасы өздөрү, мына бийлик моюнга алды мисалычы. Бензиндин баасы дагы 10 сомго көтөрүлөт деп атат. Бул мыйзамсыз бийлик отопленияга, мына кышкыга даяр эмес деген мен 1 ай мурун айткам. Ошого даяр эмес деп. Кече моюнга алды туугандар. Булар эртең жакынкы арада булар Куда кааласа мыйзамсыз экенин да жакында моюнуна алып туугандар. Мен сиздерге ачык эле айтып кетейин. Кыргыз элини башкара албай калды. Эмне менен алдашты? Мындай арзан пиар менен башкарып келип атканда эми жок, алдай турган сөзү деле калбай калды. Баягы сценарий кылып туруп, Райымды камап, дагы башкаларын камап, Райым 2 миллиард төктү, кусту деп атат. Ошол акчалар деле бюджетке түшкөн эмес туугандар. Мен сиздерге ачык эле айтайынчы. Биз алданып келгенбиз, дагы эле алданып келе. Баягы булар бизди алаксытып атпайбы? Мына 30 жыл чыдап жүрдүңөр эле, дагы кичине чыдап тургула деп. Бул жөн эле дешевый пиар деп коет. Биз дагы алданып келип атабыз. Дагы алдайт бизди. Биз ушу боюнча мына биз 30 жылдан бери мигрант болуп жүрсөк, эми балабыз мигрант болот, кайдыгерчиликтен туугандар. Ушу кайдыгер карап жүрүп, эми балабыз мигрант болуп, неберебиз мигрант болот. Себеби биз өзүбүз кайдыгер карап жүрөбүз туугандар. Биз өз убагында тандоону билбейбиз. Баягы түрмөдө отурган адамдарды алып келебиз, жуликтерди алып келебиз, бийлик анан алданып жүрө беребиз туугандар. Ошол эле, башка сөз жок буларгачы. Эми ойлонбойлу, мына убакыт 1 жылды өткөздүк. Ушуга окшогон бир сабаттуу адамды алып келсек,
мындай сауаттуу адам жок дегенде алдап алган сауаттуу адам алып келсек жок дегенде жылыш болот эле. Эми ошонун дешевый мына арзан пиарына биз мындай жүрөбүз, алданып жүрөбүз. Эми ушу айткан сөздөрүнө алданып жүрөбүз. Бул боюнча алдап атат, аяк боюнча алдап атат. Жерлерибиз кеткен туугандар, кен байлыктарыбыз кетти. Берилбеген адамдар калыбады туугандар. Азыр Достук баягы бекетинде, таможняда 375 тонна дагы алтын турат экен. Кечегинде 17 фура чыйып кетпеди беле? Дагы турат экен. Мен сиздерге ачык айткан. Дагы ошо алтын концентраты дагы чыйып кетиши мүмкүн. Азыр ошол жерде фура боюнча турат экен туугандар. Анан бул Садыр Жапаров айтып атпайбы, бизге чейин чыгып жүргөн дагы эле чыга берет деп. Бул деген мыйзамды иштебегендиги туугандар. Кайдыгерчиликтин нерсеси. Булар тандоо менен баягы саясий маанайда Тилекматты камап, Жеңишти камап, Максатты камап эле баягы эмис буларга каршы чыгып койду да, саясий каршы чыгып койду эле. Ошого куугунтук кылып буларды камап туруп, жанында уруларды вице-премьер-министр кылып, ошентип эле Олег менен жүрөт да туугандар. Биз туугандар убакытты өткөзбөйлү. Эртеңки шайлоодо татыктуу инсандарды шайлайбыз туугандар. Ушул жерде мына жүрөктөн революция кылалы туугандар. Мына жүрөктөн, өзүбүздөн баштайлы бардык нерсе. Бул арсыз бийликке, алсыз, мыйзамсыз ажого бир кылым берсек деле ошол акыбал туугандар. Баягы не деп коет? Качыр тулпар болбойт. Карга шумкар болбойт деп коет. Ошол сөздүн маанисин түшүнсөңүздөр керек. Мен бүгүнкү эфирде аз эле кылып туугандар, алданбайлы. Булар алдап келген, алдап келе берет. Биз эми буларды алданга өтөлү туугандар. Буларды биз иш кыргыз элине жакшылык кылыш үчүн булардын ар бир ишин талап кылып, бизге отчет бере турган кылышыбыз керек. Ошондо гана кыргыз эли алдыга жылат. Ага чейин ушинтип алданып жүрө беребиз. Мыйзамсыздар келе берет, мына ошого мыйзамсыздар. Эдичка 1 метр, 1,5 метрлик Жапаров, ошогондор биз элди алдап коет. Өз айтпадыбы кечегинде Текебаев айтып атпайбы? Акылбек Жапаровду контроль кылыш үчүн, караш үчүн Садыр Жапаров экеси акылдуу болуш керек деп. Экеси сабаттуу болуш керек деп. Экеси шустрый болуш керек деп. Эми бизде андай эмес да. Акылбек Жапаров менен Садыр Жапаровду салыштырып көрсөк тууганда, Акылбек Жапаров бул 30 жылдан бери баягы кайсы президент келбесе ошолордун колтугуна кирген настоящий подхалимдин эң биринчи рекордтогу чиновник туугандар. Садыр Жапаров ким? Садыр Жапаров 2 жолу түрмөгө отурган, Бакиевдин малында антикоррупциянын директору болгон адам. Эми ушул кишини контроль кылам деди. Жок туугандар, контроль кыла албайт. Себеби булар азыркы досуң кем экенин айтам десең, ошо коомдон эле билип койсо, жалаң жүлүктөр туугандар. Баягы 30 жылдан бери кыргыздын канын ичип келген 400-500 семья деп атат го, ошолор менен эле табакташтар туугандар. Башка эчтеке жок. Эфирди аяктап атып, аманчылыкта, тынччылыкта убакыттан алдырбайлы туугандар. Убакыттан алдырсак кеч болуп кетет. Саламатта калыңыздар.